Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз үчүн адилеттүүлүк деген эмне? Адилеттүүлүк бул адамдын сый урматына, тең укуктуулугуна жана эркиндигини камсыз кылуучу принцип мен үчүн. Рахмат. Сиздин оюңузча адилеттүүлүк деген эмне? Менин оюмча бул адилеттүүлүк чынчылдыкты билдирет жана адамдын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн чексиздикти жана тең бөлүү укуктарын билдирет. Рахмат. Сиздин оюңузча адилеттүүлүк күнү деген эмне? Адилеттүүлүк күнү бул ошол дүйнө жүзүндөгү адамдардын укуктарын жана милдетин коргоо күнү болуп эсептелинет. Адилеттүүлүк деген эмне? Адилеттүүлүк бул менин оюмча тең укуктуулукту, теңдикти жана эркиндикти коргоо принциби. Сиз үчүн адилеттүүлүк күнү деген эмне? Адилеттүүлүк негизи эле адам адилеттүү болуш керек, чынчыл болуш керек. Ошол чынчыл болгон жерде дайыма тартип болот, адилеттүүлүк орнойт. Ошондо гана коомдо биримдик пайда болот. Негизинен адилеттүү болуш үчүн дагы адамдардан көптөгөн аракет кылыш керек. Мисалы үчүн бир адамга тапшырма бергенден кийин ошону адилеттүү кылып аткарыш керек да. Мындай чынчыл болуп аткарыш керек. Рахмат. Сиз үчүн адилеттүүлүк деген эмне? Бул ар кандай учурда ар бир адамга өзү укуктарын жана ресурстарын бирдей бөлүштүрүү деп түшүнөм. Рахмат. Сиз үчүн адилеттүүлүк деген эмне? Адилеттүүлүк деген бул укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги. Адилеттүүлүк коомдо адамдардын бири бирине болгон сый урматы жана казыстыгы.